Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 291-токтому менен бекитилген жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык Ак Суу районунун Жолголот айылында да жарандардын жер тилкесине болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актылары тапшырылууда. Аталган айылдан кадастр мекемесине 13 жаран арыз менен кайрылып, бүгүнкү күндө үйлөрүнө тийиштүү документтерди колдоруна алышып кубанып жаткан учурлары. Бүгүнкү күндө ушу жакшы кабар угуп, ушу жер бөлүп бергени 25-26 жыл болуптур. Өкмөт тарабынан бөлүнүп берилген. Анан ошондон бери эле анда закон ушундай болуптур, трансформация жок деп айдоо жерден берген эми. Ошондон бери ала албай жүргөнбүз документ. Уже үй салып жашап атабыз. Анан ушу жакындан бери ушу сөз болуп, баягы президентибиздин эмеси чыгып бөлүнүп берилип эл жашагандан кийин деп эмеси чыкканда мен ыраазы болуп атам 2 күндө бүтүргөнгө. Айыл өкмөтүнө бардык. Арызыбызды өткөргөнбүз трансформация. Анан токтом чыкты келгиле дедик, 2 күн мурун өткөргөнбүз госрегистрге. Анан мен өзүм да таң калып атам ушундай болот экен деп. 2 күн ичинде эле келип актын алгыла деп атат. Мына ушундай батыраак иштесе жашообуз оңолот эле. Бүгүн биздин айылда бир жакшы иш болуп атат. 2000-жылдын башында 2000-жылдар бир жеке турак жай салуу үчүн жер тилкелерин алганбыз, бирок ошончо жылдан бери баягы трансформация болбой келген. Анан ушул жакында ошол жерлерибиз трансформация болуп, анан ошол жердин ошол жер тилкебизге укугубузду каттатып, ошол кызыл китебиз бүгүн колго тийип атат. Ошо жашоочулар, мага окшогон жашоочулар абдан чоң кубанычтабыз. Мунапыс боюнча түшкөн арыздар атайын комиссия тарабынан дыкат текшерилет. Мыйзамдаштырууда коррупциялык элементтерге да жол бербөө жагдайы эске алынган. Ак Суу району боюнча 1217 гектар жер тилкесин мыйзамдаштыруу каралган. Ак Суу району боюнча 1217 гектар жер тилкеси Ак Суу району боюнча жер мунапысына мыйзамсыз салып алган үйлөр, таралып кеткен жерлер ошолор камтылды. Анын ичинен азыр бүгүнкү күнү Октябрь айыл өкмөтүнөн ушу Жолголот айылында 2 контурда экен. Бирөөсү 7,8 гектар, бирөөсү 3,5 гектар жер тилкеси трансформацияланып, 18 жаранга чечимдер чыкты. Бүгүн 13 жаран кадастр мамлекеттик мекемесине арыз менен кайрылган, менчик укугун каттап бергиле деп. 13 жарандын 3 кишиси каза болгон кишилер экен. Азыр 10 кишисине жер участогуна болгон мамлекеттик жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыны берген атабыз. Анан биз да элдерден ушу Ак Суу районунун жарандарынан дагы суранып кетет элек. Анткени жер мунапысы жүрүп атат, элдер кайрылбай атат да. Жер укуктук мамилелер боюнча мыйзам райондо биринчилерден болуп Октябрь айыл аймагында ишке ашууда. Учурда атайын мыйзамдын чегинде иштер жасалып жаткандыктан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жарандарды өз убагында арыз менен кайрылып, үйлөрүнө документтерди алып алууга чакырышууда. Жер мунапысыны иш алып барууда бир топ кыйынчылыктар пайда болуп атат. Эң биринчиден ушул жарандарыбыз жакшы мындай көңүл кош мамиле жасап атат. Ошондуктан ушу эфирден пайдаланып жалпы Ак Суу району элине кайрылып кетет элем. Өзүңүздөр арыз менен айыл өкмөттөргө кайрылып ушул жериңиздерди мыйзамдаштырып алсаңыздар жакшы болот эле бизге жардам берип. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койгон. Ал эми мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2022 жылдын 17 мартында кабыл алынган. Мээрим Усубак, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакирова, Ак Суу районунан.